Ош облусунун Каракулжа районундагы Кайыңтала айылында жайгашкан мектеп күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, 15-28-де курчууга алынганын маалымдашты. Жабыркагандар тууралуу айтылган жок, кошумча маалымат берилет. Президент Садыр Жапаровдун иниси Улан Жапаров 26 сентябрга чейин камакта калмай болду. Мындай өкүмдү 1-май райондук соту чыгарды. Эскерте кетсек, 32 жаштагы Улан Жапаров Садыр Жапаровдун атасынын бир тууган инисинин баласы Ракымжан Жапаровдун уулу. Ал ишкерлер менен бажычылар аралашкан мыйзамсыз ишке тиешеси бар болгон деп шектелип, 6-июлда ИИМ тарабынан кармалып, камакка алынган. Тууганынын камакка алынышы боюнча өлкө башчы комментарий берген. Балыкчы Бишкек темир жол каттамында Дмитриевка кан станциясында белгисиз адамдар жүргүнчүсү менен бараткан поезддин терезелерин талкалап кетишти. Бул туурасында Кыргыз темир жол ишканасынан билдиришти. Балыкчы Бишкек темир жол каттамындагы Дмитриевка кан станциясында белгисиз адамдар жүргүнчүсү менен бараткан поезддин терезелерин талкалап кетишкен. Окуя кече 1-августта саат 21:18-де болгон. Көчө тараптан келген адамдар VIP жана люкс вагондордун жөнөкөй вагондорду 9 купесинин терезелерин сындырып, башка вагондордун жумушчу тарабындагы тамбурдун айнегин талкалашкан. Мындай окуя жүргүнчүлөргө жана туристтерге ыңгайсыздык жаратып, алардын коопсуздугуна дагы коркунуч келтирди. Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкерлери ыкчам аракеттердин натыйжасында сынган терезелер убактылуу скотч менен жабылып, поезд өз жолун уланткан. Бирок мындай жолсунсуз олуттуу кесепеттерге алып келерин жүргүнчүлөр туристтерге жана коштоочулар үчүн кооптуу жагдайларды жаратып жатканын белгилешет. Поезд жолунун боюнда жашаган жергиликтүү тургундардан тартипти жана жоопкерчиликти бекем сактоосун өтүнөбүз деп айтылат билдирүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жашыруун улутчул топтун мүчөлөрүн кармады. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Бишкек шаарында жана Чүй облусунда улутчулдардын жашыруун тобу иш жүргүзүп, Азият улутундагы адамдарга карата мыйзамсыз иш аракеттерди жасап, видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Белгиленген улутчул топтун мүчөлөрү алардын видеолорунда фашисттик символдорду колдонушкан. Атайын кызматтын кызматкерлери ыкчам иликтөө иш-чарасын жүргүзүп, анын натыйжасы аталган топтун 3 мүчөсүн Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары экендигин аныкташкан. Тергөө иш-чараларынын натыйжасында алардын жанынан мыйзамсыз иш-аракеттерге далилдери алынган. Кармалгандар УКМКнын тергөө абакчайына киргизилди. Учурда жашыруун улутчул топтун башка мүчөлөрүн аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын 2-3 августунда туруксуз аба ырайына байланыштуу нөшөрлүү жаан-чай Ысык көл жана Нарын областарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Ысык көл жана Нарын областарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунун тургундарын сел кооптунун алдын алуу максатында үй жанындагы чарбактарды жана арыктарды тазалоону сунуштайт. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча эртең 3 августта күндүз Ысык көл жана Нарын областарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүзү Ысык көл Нарын областарында 15-20 метрге чейин жетет. Президент Садыр Жапаров жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деп аталган китеп жазып, ал басылып чыкты. Китеп 4 бөлүмдөн турат. Биринчисинде Жапаров өлкөнүн бардык тургундарын жаңы Кыргызстанды белгиликте курууга чакырган. Экинчисинде өлкөнүн негизги идеологиялык багыттары тууралуу айтып берген. Үчүнчүсүндө кыргыз элинин каада салты жана маданиятын сүрөттөп, идеологияны жаңыртуу зарылчылыгына токтолгон. 4-чү бөлүмүндө жыйынтыктоочу сөзү жазылып, бир муштумга бириксек гана күчтүү Кыргызстанды курабыз деген ойду берген. Китеп 41.000 даана нуска менен басылып чыгарылды. Аны аймактык китепканаларга жана түрдүү мамлекеттик мекемелерге таратылып жатканы белгилүү болду. Социалдык тармактардан бир нече райондун китепканалары президенттин эмгеги келип түшкөнүн жарыялап, келип окуп кетүүгө чакырып жатышат. Бул Садыр Жапаровдун экинчи китеби. 2015-жылы саясаттагы 10 жыл аттуу эмгегин чыгарган болчу. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев порнографиялык материалдарды тараткан адамдарды 3-5 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Ал тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Учурда мындай жосундар үчүн 20 жана 50 миң сом айып каралган. 40 жана 100 саатка чейин коомдук иштерге же 1 жылга чейинки түзөтүү жумуштарына тартылат. Ошондой эле 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө укугунан ажыратылат. Автор жазаны дагы күчөтүү керектигин айтууда. Кылмыш жаза мыйзамдары
базарында порнографиялык материалдарды таратууга катышкан катышуучулардын жазалоо боюнча ченем жок. Көбүнчө кыянатчылар байланыш тармактарын түрдүү ыкмаларды колдонушууда. Мындай кылмыштарды жасаган уюштуруучулар жоопко тартылбай жатат. Порнографиялык видеолор сайттар аркылуу көрсөтүлүп, стриминг кызматтарын түз эфирде таратып жатканына маани берүү кажет деп жазылат билдирүүсүндө. Сыдыгалиев сунуштаган норма кабыл алынса, порнографиялык мүнөздөгү материалдарды уюштуруу жана таратуу менен алектенген адамдарга алдын ала эскертүү болот деп эсептейт. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.